Nartar Birgün, Nurayt Matav'ın çıkarmasındadır. Halit Can'ın obrazını alamız. Adı Sadikcan, Kazanat'ın oğlu, zaten adam, kasiyetli, azırkını mankurttu dedik, günözü, koşulmadışı, baylanışı, büyülömenen, atenemenen, bir tuğamın işi yok, maksatı, hizmetinden жоғарылау, бағыты игілікке жетүү, башка менен иши жок, зыяны атасына тартыктуу боло албады, сапаты жакшысынан жаман сапаттары көп, салыштыруу башына шили кийген манкуртка салыштыра атабыз, кемчилиги өз кадыр баркын, салты, ата салтын билбейт. Жайгашкан орду шаарда жашайт, акылы, толук акылын туура пайдалана албайт дедик. Күчтүү жагы жок, алсыз жагы өзүнүн кадырын биле албайт. Мына ушундай кылып кыскартып алдык. Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестиндеги Жамилянын образын алдык. Аты Жамиля, заты келин, аял заты, келип чыгышы Бакайырдагы жылкычынын кызы, белгиси жаңы келин, касиети сүйүү үчүн күрөшкөндүгү, салыштырмалуулугу эки байлам жоогун бекем байлаган келин, мүнөзү шайыр, чечкиндүү, ачык, мээнеткеч бала кыял, байланышы Дания, колхоздогу жумушчулар, кайненелери, кайниси, максаты өз сүйүүсү үчүн күрөшүп, бактылуу жашоого умтулуу. Пайдасы кыздардагы өз сүйүү үчүн күрөшө ала тургандыгына жол ачкандыгы. Зыяны кыргыз менталитетине каршы чыкканы. Өңү кара тору, кара чачтуу, себеп натыйжасы тийген күйөөсүнөн бакыт таба албай кеткендиги, себеби натыйжасы өз сүйүүсүн таап кеткендиги. Таасири сүйүү жөнүндөгү эң сонун баян деп Луи Арагон айткандай, эки тараптуу таасир калтырды. Бирөөсү сүйүүсү үчүн күрөшүп кетип бактылуу болгон келин деп баа бердик, бирөөсү болсо согушта жүргөн күйөөсүн таштап кетип калган келин деген эки тараптуу таасир калтырды да. 18 жашта алага окшоштугу, 18 жашта ала качып кеткен келин болгондугу, айырмасы ошол кезде. Айырмасы өз сүйүү үчүн күрөшө алгандыгы. Образын алдык. Аты Асел, заты кыз. Түзүлүшү боюнча биз Аселди токтоо деп белгиледик. Белгиси боюнча бул Ильястын жары болду Асел. Касиетинде акылдуу, намустуу болду. Андан кийинки мүнөзүндө жөнөкөй, ак ниет, адилеттүү болду. Байланышында негизи Ильяс менен Байтемир менен байланыштырдык биз. Экөөсү менен байланышта болду. Максаты, Аселдин негизги максаты үй бүлөнү сактоо, анан бактысы үчүн күрөшүү болчу. Багыты келечекте бекем үй бүлөнү куруу болчу. Жакшылыгы баланы төрөө, багып өстүрүү, тарбия берүү болчу. Сапаты адамдык сапаты өтө бийик болчу Аселдин. Өңү келбеттүү, кой көз, ак куу сыяктуу деп белгиленген чыгармада. Окшоштугун биз Жамиля повестиндеги Жамиля өз бактысын таап кетти го, чечкиндүүлүгү. Биз да бунда Аселдин чечкиндүүлүгүн, өз тагдырын таап Байтемир менен калгандыгын белгиледик. Сонун окшоштук табыздар эки чыгарма. Айырмасы Байтемирдин камкордуулугун түшүнүп, өзүнүн акылдуулугу менен түшүнүп Байтемир менен бирге калгандыгы болду. Мен эл жерин ойлосо дагы зыяны элин жерин коргоодон баш тарткан, таасири элибизине терс таасирин тийгизген, кемчилиги өзүнүн кетип башын ойлоп отуруп, акыры жыртыч айланган жайланыш орду акырында бул Үнкүрдө жашап калганда. Салыштырмалуулугу Султанмурат менен салыштырсак болот. Ал ошо жаш болсо дагы жанагы басмачылар менен күрөшүп, элди ошо согушка салууну кошотса, бул Султан эме болсо Исмайыл Кага өзүнүн каражанын ойлогондо акыры анын өзүнчүлдүгү жакшылыкка алып келген жок. Өзгөрүүсү жаман адамга өзгөрдү. Акырында отуруп
акыл токтогул сатылган заты адам эркек, мүнөзү токтоо жүзүкөй, максаты эл жаратуу, эл алдында ырдоо, келип чыгышы Бетмендүү өрөөндөгү Сасык Жиде айылында 1864-жылы төрөлгөн. Пайдасы насият насаат ырларын жаратып элге жеткирген, анан төкмөчүлүктүн өңү ак жумал, толмоч киши, окшоштугу жең жок, молдо кылыч, нурмолдо, азыркы учурдагы Ашыралы Туманбаевтерге жакшылыгы санат насият ырлары менен азыркы учурда балдарды тарбиялап келебиз. Керектиги эл алдында өз ырлары менен эл адамы күнүгө башынан сылай бердим. Эжекедей кылчу. Силер ушундай бир күн кечинде келсем эле буркурайт. Не эле кылышыптыр деп кызым эме окууга кетти да ОРТга. Десем эле жана 9 класста балам картошка кууруп, дасторкон жазышып, чындан эле иштейт экен да. Агайдын методика ушундай таң калдым. Жана айттым го эжеге да. Бир соседим бар, көз ичет, балдары жаш, келип ызылдашат, балдар үйгө качып келет. Айнура эже апам атам дагы келди, сиздикине отуруп турайлычы деп. Анан жа кинону көргөндөн көр дедим. Кыскачы. Көр да ушуну бир жума эле кылчы. Көрөбүз, болсо болот, болбосо кетчи анда. Чын. Зачем ушундай? Эки балаң өзүң эле багып аласың дедим да. Ушундай жашоо күндүз кечке жумушун кылсаң, кечинде эс алайын десең, күйөөң келип алып түнүмө уктатпайт деп ошентсем. Бир жума кыл деп күйөөбүз ушундай өзгөрбөдү. Элдик киши жашоодогу нерсе эле экен да алчы. Аябай деле бирдекени алып акчасы деле кеткен жок, кылган окат эле просто бергенде жашнакай алып берип, келгенде өлүп нечип деп эчтеке айтпайм да жашнакай алып. Балдарында атаңар бүгүн бир кич жооптур деп балдарында тур жобол, анан атаң мас деп ушат да, жинин келип ушат да, анан ошондой кылбайга бир жумадайын айтпады. Айнур эже башкача болуп калды, ичип келсе да башкача депчи. Кетпей эле коеюнчу деп. Мындай реально иштейт да методдору. Гапрага менен дагы бизге жакындан таанышууга, анын китептеринде эмне бар экендигин көрүп, далбастап окуп, аябай кызыгып атабыз. Өмүрүң узун болсун. Дагы далай мугалимдерди окутуп, ушинтип собуна кала бер. Жана айттым го, жакшылык жугуштуу болот депчи. Жакшылыгың бардык мугалимдерге жугуштуу болсун. Ошол Салтанат. Көп жаша, балдардын жакшылыгын көр. Сага чоң-чоң отургандардын атынан рахмат. Ажып эме боюнча жалпы 3 жыл мурунго деп Салтанат эжеге барып, биздин мектепке барып, сабак өтүп бергенде ошондон ол китептерди биз сатып алганбыз да. Ошодон бери эле маалыматыбыз бар. Анан мында дагы кененирээк маалыматтарды ала алдык. Ушу уюштурулган курс абдан жакты. Өзүбүзгө керектүү болду. Сиздер менен ушинтип жолугушуп, сонун эжекелер бар экен, достошуп дегендей. Мындан ары да ошол группабыз жабылбай, бири-бирибиз менен байланышып туралы. Ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Баарыңыздарга рахмат. Уюштуруучуларга чоң ыраазычылык. Ар бир мугалимдин өзүнүн тиешелүү бир башкача касиети болот экен. Анан мен Салтанаттан баягыдан бери байкап атканым, Салтанатта адамды өзүнө бир пастап тартып ала тургандай, бир магниттей адамга жабышып кала турган нерсеси бар экен. Сөз байлыгы да күчтүү экен. Билими да ушунчалык терең экен. Салтанат жанагы Гапрайсы агай сыяктуу өжөр экен. Тияка барып, Алматыга барып, Аманашвили менен таанышып, өтүп, ошонун акчасын албай китептерин алган деле аябай таасирленди да. Демек, мугалим болом деген адам өзүнө көп нерсени аябаш керек экен да. Бул жанагы чабандес сыяктуу ушундай бир күнүгө талбай туруш керек экен. Салтанат, ишиңе ийгилик айланайын. Мен сенден улуумун, өмүрүң узун болсун, келечегиң кең болсун. Сен дагы суу сап турган жаштарга ушунчалык жанагы булактан суу ичкиси келген адамдардай болуп турат го көбүлөрчү. Ошондойлорго аябай керексиң, сен булаксың мугалимдер үчүнчү. Ошолорго суусагандарга билим менен суу берип турушуң керек экен сен. Жакындан байланышып туралык сен менен. Сен аябай бизге ушунчалык жактың, бизге көп нерсени берип, көзүбүздү бир паста ачып койдуң. Бизде аябай чоң сонун толкундоо, чоң ойлор, чоң бир идеялар пайда болуп калды сенин аркаң менен. Өмүрүң узун болсун, келечегиң кең болсун. Аябай толкундап кеттим, башкача болуп кетти алдынан. Саламатсызбы, жакшысызбы?
сиз кайсы эме мектепте мугалимсизби деди. Ооба деп ошентсем директоруңуз менен сүйлөштүрүңүзчү, номерин таппай жатамын деди. Анан азыр макул эжеге эле чуркоо эле директорго бардым. Анан директор менен байланыштырып, анан эже сабак бүттү, анан үйдө келатам, телефонумду карап коеюнчу деп карасам, эже мага чоң рахмат деп мындай смайликтер жөнөтүп коюптур да. Ошол мага аябай таасир берди да, мындай жан дүйнөм бир башкача болуп, өзүнчө бир энергия алгансып. Эми ошончо жерде иштеген жөнөкөйлүк да бул жөнөкөйлүк да. Анан ошо эженин жөнөкөйлүгү, адамгерчилиги мага мындай бир өзүнчө башкача таасир берди да. Анан ушул ак үйдөн өтүп бара жатканда кээде ойлонуп калам, ушу эжеге кирип аябай бир сүйлөшсөмбү деп. Жарты кишидей бир нерсе алсам ушундай деп анан кайра өзүмдү эме кылып койчу, эженин жумушу да көп да. Мага канча убактын бөлө алмак эле деген эмеде ойдо калып калам да, бирок келе бериңиз. ошол эме рахмат деген смайлик менен эле ошол нерсе мага аябай көп эме берген да, таасир